Бұл дүниеде мен намаз оқуайым, мұны оқысам дағы, бирок мен таза адаммын. Оқығандар жүретінеки қанша, оқығандарға қарағанда мен жақшырақмын деп мисалы ошентип сүйлөгөн адамдардағы арабызда жоқ емес. Тура, бүгін исламды ошондой бир тура эмес сүрөттө көрсөтүп койгон биз өзүбүз кемчилик, айып мусулмандарда. Исламдын сүрөтү бар, бирок ошол исламдын маңызы биздин жашаган жашообузда жоқ. Мусулман адамдар мына ошол динди каралап, динди жаманатты кылып аткан ошол мусулмандардын өзү. Ошолорду көрүп туруп тугандар. Биз мына ошол динге ошондой чоң бир терс таасирибизди өзүбүз тийгизип атабыз. Эми мына ошол тугандар эң биринчи адамдын кыямат күндө сот. Мына ошол баягы тозоктун жыты, тозоктун аркыраган үнү болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде инна анкарал асвати ла саутул хамир, эң куник үндөрдүн бири бул эшектин үнү деп Аллах Субханаху Таала эшектин үнүн айтып атат Кур'анда. Эшектин үнү бул нахи, тозоктун үнү бул шахид. Бул дегени ушундай аркыраган үн, тозоктун ушундай гиганттык размерлери, мына ошол кесте тугандар эми эптеп ушул тозокко түшпөй калыш үчүн адам кыямат күндө бир кичинекей сооп болсо дагы ошол сооптон үмүт кылып турган кес болот. Мына ушул дүйнөдө разборкасын бүтүрүп албай, ушул дүйнөдө бирөөдөн барып кечиримин сурап, көңүлүн катасын кечирип, жоюп, ортосун адалдап алганы барбай жаткан инсандын арманы мына ошол күнү аябай арманы күчөйт. Эң каттуу арман мына ошол кыямат күндө болот. Соопко зар болуп турган адам бул жактан окуган намазы, орозосу, ошол сооптор менен барган инсандын сооптору ал жерде эми акчалай берилбейт, ал жерде доллардын кереги жок, ал жерде алтындын кереги жок. Адамдын бул жакта түбөлүк жашоосунун алдында тозок турса, ошол тозокко түшүп калбаш үчүн эне өзүнүн балдарын азапка салып коюп, өзүм кутулсам болдум деген ошондой ситуация жаралып турат, кооптуу. Ошол күндө эч кандай соту жок. Намазда кана намаз барбы? Намазы жок. Намаз жок болсо анда всё, короче, алпаргыла, тозокко таштагыла деп турса, эң ачынарлуу нерсе мына ошондо, тугандар. Эң коркунучтуу ла нуқиму лахум вазна, Аллах Субханаху Кур'ан Каримде биз аларга таразаны дагы койбойбуз дейт. Тугандар, мына ошол капырлар тараза, баягы тараза эмне үчүн коюлат? Ал жакта адамдардын таразасы жакшылык менен жамандыгын өлчөй турган тараза болот. Эми ошол таразаны койбой туруп, бул дегени тергөөсү жок, жөн эле тергөөстөн эле бул адамдын кылган жакшылыктары, бул баягы адам ойлоп жүргөндө, мынакей мен мечит салдым эле, мен жол салдым, мен суу чыгардым эле, мен жетим жесирлерге мындай нерселерди кылгам, тигиндей кылгам, кыскасы мына ошентип жүрөт. Бирок бул адамдын тугандар намазы жок болгон үчүн ошол кылган нерселерин бардыгы ноль болуп кетип атат. Эгерде намазы жок болсо, башкасын бесполезно болот, башкасынын кереги жок, анын соон эсептеп, кандай разница, эч кандай нерсеси жок болот. Эмне үчүн? Тугандар, бул эмнени аңдатат десе, бул намаздын орду, бул исламда намаздын орду аябай чоң экендигин аңдатат. Аябай чоң, намаздын орду улуу, намаздын орду эң улуу. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Капыр менен ошол мушрик, мусулмандардын ортосундагы болгон айырма мына ошол намаз менен дейт.